Эркин Амангелдиев 19 жашта. Азыркы учурда Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваторияда элдик ырдоо бөлүмүнүн 1-курсунун студенти. Белгилүү обончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын жеткиликтүү филармониянын сахнасында ырдап, элдин купулуна толууга жетишкен. Кайсы жылдары мындан мен ошондо 10-класс болсом керек да, ошол жылы келип бул жерге филармонияга Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата 12 январда жылда филармонияда чоң концерт өтөт. Ошол жерге келип катышканга аракет кылып келип эметип көрдүк. Эми башында эметпей койду. Мындай списокко түзүп коюп, кайра чийип салышып, анан кичинекей ырдай албайт деп, анан ырдаганга эми көптөр эметти, жардам берип, чоң ырчылар эле Акылбек Куштаев, Болот Токтобаев, Кадыралы Артыков, Гүлнара Өмүрзакова эжелердин баары угушуп, алар да катышмак. Бул баланы ырдаталы, менин ордума ырдаталы деп ар кимиси анан болбой эле катыштырышты ошондочу. Биринчи ошондо ырдадым, ошондо Рыспай Абдыкадыровдун жүрөктү кетпей жаралап деген ырын ырдадым. Ысык көлдүн кулуну бүгүн кыргыз музыкасынын корифейлери окуган консерваторияда билим алууда. Болгондо да ырчылардын көпчүлүгүн уядан учурган Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мырза Полотовдун шакирти. Может, бул үйүнөн бас чыгып калабы, может, баритон чыгабы, может, тенор чыгабы. Кудай буюрса, келечекте жакшы эле ырчы болот болуу керек. Менден канча балдары окуп бүттү, көптөрү Кытайда жүрөт, көптөрү Туркияда жүрөт, көптөрү Америкада жүрөт, көптөрү Россияда, Кыргызстанда айтпай эле койбойлу. Айтып коет. Ушул кишинин колундан 90% ырдап аткандардын баары азыр ушул жерде эле Кыргызстанда. Ошо менин колуман чыгат экен да. Кудай буюрса, эркинде менин үмүтүм чоң. Талантты таптай билген гана өнөр жолунда бийик чокуларды багынта алат эмеспи? Карманыбыз Эркиндин музыканы тандоосуна ата-энеси гана эмес, жалпы тууган уругу түрткү болуп, анын эл ырчысы болуусуна көмөк көрсөтүп турушат. Аккордеонду бир 9-10 жаштан колго алгам да, эми үйдөгүлөр атам чертет, бир аз жаңы үйрөнгөн сыяктуу эле да, эми кичине өздөштүргөн эмес да, бир аз баштаган, ошо боюнча калып калган. Анткени музыкалык билим жок, уланткан эмес. Үйдөгүлөр ошо бир тууган агаларынан баштап эле, агалар ойноп ырдап баштаптыр, аларды көрүп эле мындай самоучка деп коет эмес, ушинтип үйрөнүп башкан экен да. Анан атам өз үйдөн үйрөтө баштады, кичинеден мындай бас, дегендей бас. Анан деген бир аз келип уже сентябрь айы келип калган, музыкальный школго эме болуп баштаптыр. Мындай чогултуп балдардычы, анан ошол жерге алып барып өткөздү. Кичинекей экзамен алат экен, эми анда кичирээк кез 5-класс болчумун, анан өтүп кеттим.
Жаштайынан музыкага баш баккан жаш ырчы азыр терең билим алууну башкы максат кылган. Улуулардын жолун жолдогон каарманыбыз келечекте мукам үнү менен ыр сүйүүчүлөргө мыкты чыгармаларды тартуулагысы келет. Көрктөнүп чакан аймагы, танасы келген сайманы, токчулук Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таң Маанай программасы.